Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин жарым жылдын жыйынтыгын чыгарган жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтуусуна караганда өлкөдө УКТга каршы күрөш мындан ары да күчөтүлөт. Кыргызстанда эч кандай УКТ, бандиттер, рекеттер бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Кыргызстанда тынч жашай албаган УКТ жетекчилери өлкөдөн чыгып кеткиле. Эгерде Кыргызстандан чыкпаган УКТ жетекчиси болсо жазаланат, эркиндикте жүрбөйт деп баса белгиледи ал. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын ыкчам издөө бөлүмүнүн улуг ыкчам кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте үстүбүздөгү жылдын 19-июнунда жума сайын берилип турчу 10-15 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен Бишкек ШИИБтин кылмыш иликтөө башкармалыгынын ыкчам издөө бөлүмүнүн улуг ыкчам кызматкери, милициянын капитаны кармалды. Азыркы учурда бул кылмышка тиешеси бар башка кызматкерлерди аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бул иш боюнча Бишкек ШИИБинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы да УКМКга алынып келинди. Шектүү УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 25 июль саат 8:00дон 26 июль саат 9:00го чейин Бишкек шаарынын бир катар аймактарында таза суу өчүрүлөт. Мэриядан кабарлашкандай, турак жай имараттарында, мектептерге, бала бакчаларга, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык тиричилик объектилерине жана өнөр жайга ичүүчү сууну берүү токтотулат. Ахунбаев 7 апрель, Горький, Белорусска, Шукуров көчөлөрүндө, 7 апрель, Анкара, Октябрь көчөлөрү, Шоокум, Коңорчок, Көкжар, 7 апрель көчөлөрүндө суу берүү токтотулат. Мындан тышкары таза суу 11-Кичи районунда суу өткөргүчтөрүндөгү профилактикалык оңдоо иштерине байланыштуу өчүрүлөт. Буга байланыштуу Көкжар, Улан 1, Улан 2, Кичи райондорунда муздак суу убактылуу токтотулат.